Dünyadagi har bir 150 adam kulçuluktun zamanbap formasında жүрөт. Адам сатуу дүйнө жүзү боюнча көп миллиард долларлык бизнес. Dünyada 50 milyon adam kulçulukta жүрөт. Азыркы кулчулуктагы адамдардын 28 миллиону мажбурлар иштөөдө. Ал эми 22 миллион болсо мажбурлат никеде турууда. Азыркы кулчулукта жүргөндөрдүн арасында 3,3 миллион баланын жарымына жакыны сексуалдык кызматка мажбурланган. Migrantar üçün ишенин телефону 1899. Эл аралык коргоого көмөктөшүү коомдук уюму тарабынан экономика юридикалык факультеттин студенттерине маалымат сессиясы өткөрүлүп жатат. Негизинен бул адам сатууга, кулчулукка кабыл калуу боюнча уюм тарабынан маалымат берилип атат. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмдарды башкарууга киришүү ассоциациясынын өкүлдөрү менен биргеликте студенттер үчүн кеңири ошол кулчулукка кабылбоо, адам сатууга каршы маалымат алып жатат. Өзү бүтүрүктүр адам алкакка баргандан кийин алар тосуп алган эч ким жок. Халктын ошол маалыматтын жетишсиздигинен, баягы билим деңгээлинен адамдар өзүнүн укугун толук билбегендиктен, мыйзам менен тааныштыгы жоктуктан, баягы адамга ишенип эле мындай башка кошумча маалымат албастан эле миграцияга барып, ошол көйгөйлөргө дуушар болуп атат да. Эгерде ушундай маалыматты көбүрөөк алып, метсе азыраак болот беле.